Егер жакынкы чыгышта согуш башталса, Иран канчалык деңгээлде согушууга даяр? Бүгүн биз Ирандын аскердик күчүн, стратегиялык артыкчылыктарын, алсыз жактарын жана мүмкүн болгон сценарийлерди талдап чыгабыз. Ирандын армиясы жакынкы чыгыштагы эң ири армиялардын бири жана алар көптөн бери кадимки согушка даяр болуп келишкен. Анткени аймактагы АКШнын аскердик базалары Израиль менен болгон жаңжалдар ага себеп. Демек, Ирандын армиясы канчалык кубаттуу? Ирандын 600 000 активдүү аскер кызматкери, 190 000 Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскери, 350 000 резервдеги аскерлер жана миллиондогон басич ыктыярчылары. Ирандын өзгөчөлүгү анын аскердик түзүлүшүндө. Кадимки армиядан тышкары Ислам революциясынын сакчылар корпусу өзүнчө командачылыкка ээ болуп, өзүнүн деңиз күчтөрүн, аба бөлүктөрүн, ракета күчтөрүн жана басиш кошундарын башкарат. Ирандын эң күчтүү куралы бул анын ракеталык арсеналы. Бул жакынкы чыгыштагы эң ири жана эң өнүккөн ракета системаларынын бири. Иран миңдеген баллистикалык ракеталарга ээ. Алардын учуу аралыгы 2000 чакырымдан ашып, ракеталар Израилге, АКШнын базаларына жана Перс булуңундагы өлкөлөргө жетип бара алат. Негизги ракеталары: Шахаб, Эмад, Сечил ракеталары, үндөн ылдам учкан ракеталары, мобилдүү жана жер алдында жашырылган учуруу платформалары. Ирандын негизги артыкчылыгы бул баллистикалык ракеталары. Ал Ирандын негизги күчү 2000 километр аралыкка жеткен ракеталары бар. Алар 1,5 мың килограмм жүк көтөрө алат жана АКШнын базаларын, Израилдин базаларын бутага ала алат. Мурдагы жаңжалдарда Иран бул ракеталарды жапырт түрдө учуруп, душмандын шаштысын алган жана алдын алуу стратегиясын көрсөтө алган. Иран дрон согушунда дүйнөлүк деңгээлдеги оюнчуга айланды. Аларда байкоо жүргүзүүдөн тартып, камикадзе дрондоруна чейин ар кандай үлгүлөрү бар. Аларга Шахет 136 соккуруучу дрон, Мухажир 6 көп максаттуу дрон, Шахет 129 узак аралыкка уча алган дрон кирет. Бул дрондор Йеменде, Сирияда жана Украинадагы согуштарда колдонулуп, реалдуу согуштук тажрыйбага ээ болду. Иран дрондордун ири өндүрүүчүсү болот. Жана белгилүү Шахет Украинага каршы колдонулган дрондору да сериялары бар. Жакында эле дагы 1000 дронду кошулду деп айтышат. Алар чалгындоо, электрондук согуш жана чабуу үчүн колдонулат. Ошол эле артыкчылыгы Иран буларды арзан жана узак аралык миңдеген километрге чабуу жасаганга колдонот. Ал менен АКШнын кемелерин чалгындап, ошондой эле экспортко жөнөтөт. Бирок 25-жылдагы согушта ал дрондордун 99% тосмолонгон. Демек, ал күчтүү коргонууга алсыз. Ирандын деңиз күчтөрү классикалык чоң флотко каршы согуш үчүн эмес, стратегиялык кызыктарды көзөмөлдөөгө ыңгайлашкан. Ормуз кысыгы аркылуу дүйнөлүк мунайдын чоң бөлүгү өтөт. Иран бул аймакта миналар, ракета менен куралданган кайыктар жана жээктеги ракеталар аркылуу тосуп коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ирандын аба күчтөрү негизинен эски учактардан турат. Алардын көбү 1970-80 жылдары чыгарылган. Тактап айтканда F-14, MiG-29, Су-24 учактары, чектелген заманбап технологиялар. Бул кемчиликти жашыруу үчүн Иран абадан коргонуу системаларына олуттуу инвестиция салган. Анын ичинде жергиликтүү Хортат 15 жана чет элдик системалар бар. Ирандын эң күчтүү стратегиялык куралы бул анын аймактагы союздаш куралдуу топтору. Анткени Ливандагы Хезболла, Ирактагы кошундар, Йемендеги хуситтер. Бул топтор Иранга көп фронттуу басым жасоо мүмкүнчүлүгүн берет жана түз согушсуз эле чоң таасир жарата алат. Ошол эле учурда Иран олуттуу кыйынчылыктарга туш болот. Мисалы, заманбап аба күчтөрүнүн жетишсиздиги, санкциялар технологиялык өнүгүүнү чектейт. Узак согуш экономикага чоң зыян келтирет. Ирандын негизги алсыздыктары аба коргонуусу абдан алсыз, ракеталардын запасы азайган, экономикалык санкциялардан жабыркаган, ички толкундоолор болуп атат. Армиянын жабдусу дагы эскирген,
ядролук программасы артка кетти, токтоп калды. Алардын проксилери союздаштары да алсыз. Бирок Орусия, Кытай толук колдой албайт, колдоо көрсөтпөйт. Ошон үчүн Иран ачык согушта узакка чыдабайт. Бирок асимметриялык соккулар менен зыян келтириши мүмкүн. Иранын аскердик доктринасы негизинен коргонууга жана каршылаш тарапка чыгым келтирүүгө багытталган. Эгер Иран АКШ же Израиль менен түз кагылышса, ал ракеталарга, дрондорго жана союздаш топторго таянып, жапырт сокку ура алышы ыктымал. Бирок Израилдин темир калкан сыяктуу абадан коргонуу системалары ошол ракеталардын айрымдарын атып түшүрө алышы да мүмкүн. Толук согушу ачылса, бул регионалдык кризиске айланат. АКШ базаларына соккулар болот, Израилге чабуулдар болот. Бул бирок колдоосуз Иран толук согушка барбайт. Жыйынтыктап айтканда, Иранын аскердик күчү бул ракеталар, дрондор, асимметриялык тактика жана аймактык таасирдин айкалышы. Бирок ошол эле учурда технологиялык жана экономикалык чектөөлөр да бар. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Комментарийге өз оюңузду жазып калтырсаңыз да болот. Жакынкы чыгыштагы мүмкүн болгон согуш кандай нукта өтөт деп ойлойсуз? Саламатта калыңыздар.